Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Эми дагы 2-3 күн каралгандан кийин жогорку кеңешке жиберилет. Бул тууралуу Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев билдирди. Анын айтымында жаңы долбоорду кеңешменин 67 мүчөсү колдоп кол коюп берди. Долбоордун акыркы варианты жогорку кеңешке түшкөндөн кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү күтүлүп жатат. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтүп, министрлер кабинетин президенттин аппаратынын жетекчиси башкарат. Парламент депутаттарынын саны 120дан 90га чейин азайтылат. Мындан тышкары элдик курултай деген жаңы институт киргизилди. Бүгүн болсо ушу акыркы биздин заседаниябыздын аягына чейин ошо долбоордун беренелери талап жүрдү. Ошолордун баардыгын биз карап туруп, анан ошо жумуш күнүнүн аягында биздин Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү ушул долбоорго өздөрүнүн добуштарын беришти. Ошон үчүн баягы биз бүгүн өзүбүздүн оюбузча официалдуу баягы чагынан Конституциялык кеңешме өзүнүн жумушун токтотот, бирок ал бүгүн дагы акыркы убакта дагы бизде көп мындай сунуштар болду, ой пикирлер болду. Ошолордун баардыгын биз протокол жактан оформить этип, мына дагы биз 2-3 күн иштеп, ошондон кийин биз акыркы вариантты жогорку кеңешке жиберебиз. Ошондой эле президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилип, ал аткаруу бийлигинин жетекчисин дайындайт жана көзөмөлдөйт. Ички, тышкы саясатты аныктайт, бийлик бутактарынын биргелешип иштешин камсыз кылат.